2 айдын арысы кайсы, бериси кайсы дедим. 2 айдан кийин шайлооңор болот экен. Азыр мындай эртелеп эле ызы чуу болбой, ошо апрелде эле шайлооңорду өткөрүп алгыла дедим. Ушуга макул болгула, мен силерден суранам дедим. Азыр 2 бөлүнүп чабышып, өзүңөр ушу дин аалымдары болсоңор, бүтүндөй Кыргызстанга ушул маданияттуулукту, ыймандуулукту үйрөтө турган аксакалдар болсоңор, анан бири-бириңер менен ушинтип чабышып отурганыңар бул жакшы эмес деп өзлөрүнө беттерине айттым. Алар өзлөрү деле макул болду. Макулсуңарбы десем, макул болду дагы, кетти. Эми бияка баягы каражат маселесинен коюп аткан претензияңар болсо, жана жеп койду, ичип койду деген претензияңар болсо, мага ишенсеңер, мен мындай бухгалтер жиберип, кассасын текшертип, анан сиздерге ушу наразы болуп аткан тарапка мен отчетун берейин дедим. Ага бир 10-15 күн убакыт керек, мага убакыт берсеңер, мен текшертип берейин дагы, анан силерге киргизбей атса, силерде мынакей Бакыт Нурдинов деген комиссиясынын төрагасы бар экен, баягы текшерүү комиссиясынын. Ушулардын ичине кошуп баягы жиберип баягы бухгалтерди. Анан текшертип туруп, анан силерге маалымат берели деп, ошо менен макулдашып, татынакай бири-бири менен элдешип, анан тарап кетишкен. Бул ошо инаугурациянын алды болчу, баягы датасы так эсимде жок.